Assalamu alaikum ардактуу Ош Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар, саяпкерлер, жылкы сүйүүчүлөр, Ош Кабар каналынын көрөрмандары. Бүгүн 8 март 2022 жыл биз чыгарылышыбызды улантабыз. Ноокат чергесиндебиз, тактап айтканда Бекзаттын үйүнө келдик кайрадан эле. Бекзат чакырып, мына Ош Кабар келди. Ат тууралуу маалымат алып бөлүшүп өтөбүз сиздерге. Кандай ат экен, эмне болгон ат? Маалыматты сурайбыз, жашын сурайбыз, болушунча сиздерге бөлүшүп өтөбүз. Экрандан алыстабаңыздар, сиздерден лайк болсун. Видеону лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Ош Кабардан жаңы чыгарылыштар болсун. Атты байкаңыздарчы. Керилген ат экен, бою бийик, жоон ат экен. Чоңдугун караңыздар аттын, аябай чоң экен. Караңыздар, эббеле, ат бакканга рахмат. Кандай Бекзат? Алейкум ассалам. Денсаулык жакшыбы? Аттын сасын чоңуну минип апсың го, мунусунда ордунда тура албайт го жаныбар. Токточу, көкүрөктөрү, мына көкүрөктөрүн байкаңыздар. Ошим. Сөз жок атка. Бою канча чыгат? Бою да бийик экен аттын, а? 65-тен бийик. 65-70 аралыгындабы? Ордунда тура албаган ат го жаныбар. Бекзат, бу көрүнбөй кеттиң, эфирден чыкпай калдың, чакырбай калдың, не болду? Ака, эми тартайын десем эле алып кетишип атат. Үйдөн алып кетишип атат ака. Үйдөн алып кетишип атабы клиенттер? Ооба. Өткөндө көрдүңүз го, бир ат эми тарткандан кийин эле сатылып кетти. Өткөндө бир ат тарттырып туруп, ака чыгарбаң эле YouTube'га, болду, ат сатылып кетти дегениң, ошо бойдон көз да көрүшө элекпиз. Бул ат ака бир досумдун аты ака. Досумдун аты? Өзүм ат кылам деп, чоңам деп алып, өз чыгара акча керек болуп чыгарам дегенден чыгарып атабыз, она досум ата. Энчиге алынган ат экенден да бул, а? Эми пародасы кандай болуп калат экен аттын? Досум пародасы белгисиз. Бирөө күзөндөгү, бирөө карабайыр деп. Кандай? Ассаламу алейкум. Абдулла, денсаулык жакшыбы? Жакшы. Көрүп эле жакшы көрүп алгам. Бу повороттор жаман сонун го. Өзү чоң болгону менен өтө шамдагай бурулат экен, а? Ташагандары. Кимдер? Солдаттар парадтан минет го. Бу ордунда тура албай ойноктогонуна караганда мындай улактарга салынган ат бем? Улактарга салынган, улагы үйүрү жооп. Улагы үйүрүнө жооп. Жашы канча болду? Жазга 8 жашар болот. Бирок өтө сонун бурулуштары жакты. Ат чоң болгону менен мындай токтош, кетиши сөз жок экен атка. Жеңил ат экен мындай болгону мененчи. Тез, мындай бурулуштары сөз жок. Жоон жолп болгону менен мына көкүрөктөрү дагы аябай жакшы экен эке. Өтө жеңил. Атты байкаңыздар, ар бириңиздерге ушундай. Кеткиси келбей калабы? Мен ешким келбей калды ака. Bunun kaymanatı var mı, yok mu? Kaymanat koyulgan mı? Krasavçik de koyulganmız. Krasavçik. Alıngan ele taktırıp koyulganmız. Algan ele krasavçik deyilip koyulgan mı? Krasavçik eken kaymanatı. Özü o at satıla turgan atmaz. Şuna akça gerek satıp da orada. Oşonda bul hazır. Hiç parodası toşna belgisiz eken de biri Karabayır deydi, biri Rusya, biri Bujon deyip turat. Ya, bundan Burçu, reski bavrottorun görsetçi. Bu iki jakaten birde buruladı eken, ha hiç? Buna bavrottu görüңүздөр attın. Tıtı verdi o. Atқа gelip günlük görgen adam. Ya atқа söz yok. Men dagı көрүп жүрөм. Токточу, мындай жамбаштардын сооруларын дагы көрөлү. Путу колу, ден соолугу, жеп ичиши кандай? Ден соолугу таза, жеп ичиштери. Улактарга салынып чабылып эле жүрөт экен да атонда. Ака бузулган амат эмес, терисин калса. Эми шарт эле азыр талалар кылай экен азыр карасамчы. Bir koy verip görsetesin be.
bir koyu verip көрсөтөм dedi. At жақса аласыздар. Эми баасын сурайбыз. Мына таштаганын көрүңүздөр. Поворотты караң. Повороту жинде экен ама мына сөз жок атка. Кетишini көрүңүздөр. At мындай чоң көрүнгөнү менен өтө жеңил ат экен туугандар. Ушундай ат издегендер колдон чыгарбаңыздар. Мына атты көрдүңүздөр туугандар. Эми чабып дагы көрсөтүп берем деди. Адаттагыдай эле чабып көрсөтүп берет экен. Мына басыгыны байкаңыздар аттын. Боюну байкаңыздар, назар салыңыздар, чөнтөгүңүздөргө туура келсе, түз байланышып алып калыңыздар туугандар. Обороту да жакшы экен. Повороттору вообще сөз жок. Азыр эми ордунан кетип, күлүктүгүнү аттын жүгүрүгүн да мындай сиздерге чагылдырып өтөм. Стартта турат. Көрүңүздөр, айдачы кана кое берчи эми. Аттын күлүктүгүн көрүңүздөр мынакей. Кетти го жаныбар. Узак эле чабам деди, себеби чабылып жүргөн ат экен туугандар. Кайрып кое берди. Кетти го өңгүлгө карабайлы. Мына атты көрсөтүп өттүк туугандар. Токтотчу эми. Эми жалпыңыздар күтүп жаткан баасына токтоломун туугандар. Туруп калдыбы? Мака жеп атат окшойт, а? Мындай тирлеп кеткенине караганда. 3 күн болду туруп калган. Эми атты көрдүк, күлүктүгүндө, поворотторунда эч кандай сөз жок. Мындай экрандан да көрүүчүлөрүбүз да байкаса керек. Баасын эми канча дейсиң? 5 дейсиңби, 6 дейсиңби? Өзүң эле айтчы. Баасын ака жакын айтат досум, айт досум. Ким айтат? Баасыны сен айтасыңбы? Мындай аттарды кымбат айса 7.000-8.000 десем. Акча керек сатыш максат 3.300 эле койдум баасын. $3.300. Жакын кылып эле сатыш максатта койдум. $3.300 экен мынакей. Баасыны көрүңүздөр. Адамга менен ат подарка болуп калат. Мына арзан эле коем деди. Максат сатышта деди. 7-8 миң дебейин деди. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Алам деген адамдар кайсы номер менен байланышат эми? Досум номери коюлат. Бекзаттын номери коюлат. 224 менен 73 69 69 номерине байланыша бересиздер. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Ар бириңиздерге ушундай аттар насип кылган болсун.